Туугандар, үй алам дегендер үчүн өтө сонун мүмкүнчүлүк. Ушул үйдү ким сатып ала турган болсо, Lexus 460 үлгүсүндөгү автоунаа сиздерге белекке берилет. Үйдү алып эле сразу унаалуу болуңуздар туугандар. Мынакей, ушул жылы 2018-жылкы 4.6 объемдо бензин, өмүрү газ жыттаган эмес туугандар, дөңгөлөктөрүнүн абалы дагы жакшы, родной дискалар да заводской. Ичине келе турган болсок туугандар, кожаный салондо көрдүңүздөр, арты болсо капитан сиденья 3-чү ряддагы бар туугандар. Бул тарабы торпедалар бардыгы бүтүн, родной монитор туугандар, подогрев обдув сиденья арткы астыңкы сиденьяларда бардыгы да бар, пониженный режим 4WD туугандар, автомат коробкада, мультируль, пробеги 100 000 гана пробег жүргөн, американец машина. Анан бул тарабында память сиденьясы дагы бар, полный электропакетте. Анан панорамный люк дагы бар туугандар. Ушул үйдү сатып алып эле сразу машина алуу болуңуздар. Lexus 460 үлгүсүндөгү унаа. Бул үй кайсыл жерде жайгашкан десеңиздер, Ак Ордо бир конушу. Бул тарапка келүү үчүн сиздер Иса Акунбаев көчөсү менен Тагай би көчөсүнүн кесилишинен Тагай би менен өйдө чыгып келесиздер дагы, кайра күнбатышты көздөй оң тарапка Барбулак көчөсүнө бурулуп, сол тараптагы биринчи эмес, экинчи поворотко Буг эне көчөсүнө бурулуп 23-чү дарекке келесиздер туугандар. Жеринин аянты 5,10 сотық жер аянтында жайгашкан. Азыркы учурда 2 бөлмөлүү үйү бар. Жанында кошумча чакан болгон курулушу менен жайгашкан. Анан жакшы жери бардык коммуникациялар центральный. Газ, канализация, суу, свет бардыгы бар туугандар. Көчөлөрү дагы кенен, столбаларга жарыктандыруулар орнотулган дагы, интернет кабелдери бардыгы тартылган. Четинен ушул үйдү сиздерге көрсөтүп баштайлы. Көчө тарабы ушундай тунеке менен тосулган, дарбаза калиткалар бардыгы орнотулган туугандар. Көрдүңүздөр? Мына кирейли. Үйдүн астына киргенде эле бул жагына дагы бир эки унааны кенен токтотсоңуздар болот. Бул тарабына малина эгилген, те үйдүн астында дагы малина бар. Тез бурчта болсо сыртка жатканасы дагы жайгашкан туугандар. Эсин номери экранда турат. Түз эле байланышып алсаңыздар болот. $125 000 бир аз кеми бар туугандар. Анан келиңиздер, бул жагында кошумча курулушу сырткы ашканага ылайыкташтырылган, песка блок менен салынган, ичине 3 очокту куруп, сырткы ашкана катары колдонсоңуздар болот туугандар. Бул жагында ушул 2 бөлмө үйү бар туугандар. Анан ушул үйдө бул тарабына бош орундугуна чоң үй салганча жашап турсаңыздар дагы болот. Көрдүңүздөр, бул жагында бош орундугу турат туугандар. Анан үйүн асты ушундай стяжка болгон. Жүрүңүздөр, үйүн ичин дагы бир катар көрүп коюңуздар. Азыр бул кире бериш жайына ушундай 2 канаттуу эшик коюлган. Бул жер бут чечме жайы, бул жак болсо коридор туугандар. Сол тарапта раковинасы жайгашкан, бул тараптан терезеси коюлган. Анан бул жак жагыны бул жерден эшикти коюп туугандар. Ушул жерге жаңа жуунуучу бөлмө, ички ажаткананы ушул жерге жайгаштырып койсоңуздар болот экен. Анан бул тарабына газ плиталарын коюп, ушул жерин тамак аш даярдай турган, тамак аш бышыра турган жай кылып алсаңыздар болот. Бул жагы кирме чыкма болгон ушундай 2 бөлмө туугандар. Полдор асты ламинаттан, бул жагынан терезеси коюлган, 2 люстрасы дагы бар, ремонттору орточо экен туугандар. Анан бул жак жагы болсо спальный бөлмөсү болуп калат. Көрдүңүздөр, чакан болгон бир бөлмө экен бул жагы. Ушундай туугандар, Ак Ордо бир конушунда таза 5,10 сотық жер аянтында жайгашкан ушундай 2 бөлмөлүү үйү. Бул жагында кошумча сыртка ашканага ылайыкташтырылган песка блоктон салынган курулушу бар. Анан бул тарабында бош орундук, чоң үй салганы ыңгайлуу туугандар. Участоктун размери болсо 30га 17 экен туугандар. 5 сотуктан ашыгыраак, 5,10 сотук деди. Анан туугандар, Ак Ордо бир конушу Буг эне көчөсү 23-чү даректе жайгашкан. Ушул үйдү сатып алып эле, жана сиздер көргөн Lexus 460 үлгүсүндөгү автоунааны белекке алсаңыздар болот туугандар. Эсин номери экранда турат, түз эле байланышып, баалашып алып коюңуздар туугандар. $125 000 бир аз кеми бар туугандар. Жакшы жери, бул жердики канализация, газ, суу, свет бардыгы центральный. Анан ушул Тагай би көчөсүнүн жээгинде жаңы түшкөн мамлекеттик мектеп бала бакча дагы жакын жайгашкан.